Шамал төкмөл дүйнөнүн хош кыйышын оңдогон. Хоргуп баргып күч кубат, орысыр кол болбогон. Ошол кыргыз бей менен ойдалапта байгоном. Эримдери бүлкүлдө, үкүлөрү үлпөлдө, кыздар билейди ийикте, ийикте, эндери сүкүлдө. Карип күйгүн бийликте, чарчагандай билишпей, бигедене жибитпей, турган жигитпе. Шамал менен жарышкан, шам тилегиң жагышкан, шан чөкөттү кыргыз эл шабай аткан жарыктан. Шарактаган келин кыз шайдо жигит бери чык, шайогончо билейли шакылдасын мени сыр. Эримдери бүлкүлдө, үкүлөрү үлпөлдө, кыздар билейди ийикте, эндери сүкүлдө. Карип күйгүн бийликте, чарчагандай билишпей, бигедене жибитпей, турган жигитпе. Эримдери бүлкүлдө, үкүлөрү үлпөлдө, кыздар билейди ийикте, эндери сүкүлдө. Карип күйгүн бийликте, чарчагандай билишпей, бигедене жибитпей, турган жигитпе. Өткөн бойлор дүркүрөп, жийесүрө бүркүрөп, биле кубат күлкүгөп, биле турбай мүңкүрөп, биле кары жаш демей, биле кубат аз демей, бир келген бул өмүрдө биле турган жакшы эмей. Эримдери бүлкүлдө, үкүлөрү үлпөлдө, кыздар билейди ийикте, эндери сүкүлдө. Карип күйгүн бийликте, чарчагандай билишпей, бигедене жибитпей, турган жигитпе. Ой, Азамат. Азамат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушул мына өзүңүздөрдүн назарыңыздарга жагымдуу бийин тартуулагандай эле дал ошол кичинекей бөөктөрүбүз Кочо студиябызга конок келип калды, жакындан тааныштырып өтөйүн. Жалпысынан бул бичлер Мано би ансамбли, ал эми анын жетекчиси Мамишева Манзура, би окутуучусу Бердематова Камила. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кутмантаңыздар менен. Рахмат. Кандай негизи бичилердин, жетекчилердин таңы кандай башталат? Бисмилла деп ушинтип жакшы маанай менен башталат. Силерге рахмат, силерди чакырганыңарга. Эртең эрте турабыз дегендей күнүмдүк жумуш, күнүмдүк Жашоо. уланат. Сиздечи, Камилачы? Бизде деле ошондой эле, эртең менен турабыз, кыздарды чогултуп, съемкаларга даярданып, кыздардын формаларын алып, ушинтип эфирлерге келип, выступленияларга барып бийлеп турабыз. Бул жеке баягы би топ деп айтып коюңуздар, деле ушул Мано би тобунун түзүлгөнүнө канча жыл болду? Мано би тобунун түзүлгөнүнө быйыл 10 жыл болот, буюрса. 10 жылдыгыңыздарды белгилөө учурунда экен да? Кудай буйруса, бул октябрда белгилейбиз деп турабыз, чоң деңгээлде жакшы. Бирок биз 5 жылдыгыбызды бергенбиз. Эми 10 жылдыгыбызды аябай даярданып, кызуу даярданып жатабыз. Буйруса даярданып аткан учурубуз. Даярдыктар күч экен, кесиптеш байкадык. Деги эле айтсаңыздар, ушул топко жаш курак канчадан баштап аласыздар? Канча жаштан баштап? Эң улусу канча жашта? Эң кичүүсү канча жашта? Туура, бизге деген 2,5 жаштан жогору алабыз. Негизи 3 жаштан жогору алышыбыз керек, бирок 2,5 жаштан бөөктөрүбүз келип атат. 2 жаштан 60 жашка чейин апалар катышат. 60 жашка чейин катышабы? Кеччи, сен барсаң да кечип кеткенсиң азыр. Бар эрейин. Мага кечиз. Негизи жалпысынан канча би окутуучу бар? Сиз баягы үйрөтүүчү катары сизге кандай оорчулук келтирбейби? Жок, бизде деген баарын сынап келгенде 4 эмебиз бар, студиябыз бар. Биринчиси Токмокто, бул Токмокто 50дөн ашуу
окуучубуз бар. Андан кийин мектептерге ачканбыз, өзүбүздүн жеке Бишкекте да бар, а Бишкекти чогултуп келгенде 100гө жакын. 100гө жакын. Жалпы жонунан 150. 150 экен, а? Ооба. Деги эле ушу жетекчи катары айтып өтсөңүз, би тобунда жалаң кыздар бийлешеби же мырзалар да бар арасында? Кененирээк токтолуп өтсөңүз. Бизде деген башында ачылганда эркек балдар бар болчу. Анан мындай да бир эркек балдар азайып кетсе, улам эркек балдар жок болуп кетет да. Ооба, ошондой да. Анан азыркы учурда ушул бир жылдын ичинде ошо балдарды көбөйтөлү деп, ошол бар бир эркек бала бийлеш керек да. Анан ошондуктан азыркы учурда бир аз бар, 10го жакын эркек баласы бар. Көбүнчө басым кыздар да. Кыздарды жалаң гана кыздарды кыздар көп. Мунун себеби эмнеде? Балдар көбүнчө ушинтип кетип кала беришет экен. Анан чыдамсыз болушабы же ийкемдүүлүккө жакыныраак эмеспи, ошол туурасында? Жок, балдар деле ийкемдүү, балдар деле аябай таланттуу балдар көп да, негизичи. Биздин Кыргызстан каныбызга сиңген да бул. Бийлеген балдарыбыз бар көп. Бирок негизи мындай да, кыздар көп басым жасайт экен да. Анан ошол басым жасап атканда эркек балдар аз болуп калса, кыздар көп деп кээ бир кичинекей балдар намыстанат да. Анан сен кыздар менен бийлейсиңби деп теңтиштар ушундай айткангабы билбейм. Улам намыстанып да келбей коет десек. Дегени менен мына 10 жылдын ичинде деген канча деген тажрыйбам боюнча айтып кетсем, мисалы үчүн ошол балдар үйрөнбөй качып кеткен балдар убакыт келип үйлөнүп, анан уже мындай үйлөнгөндө жубайы менен вальске чыккөндө кайра кайтып келип үйрөнүшүп атпайбы? Ошон үчүн айтарым да, эркек балдар кетпегиле. Үйрөнгүлө, жеңил бий үйрөнгүлө, мына үйлөнүүгө келгенде дагы келет экенсиңер дегендей билиш керек. Бидин дагы бир канчалык деңгээлде ден соолукка пайдасы бар деп билебиз. Албетте. Баягы сиз бий окутуучу катары деги эле ден соолукка кандай пайдасы бар, ошол жөнүндө кененирээк токтолуп өтсөңүз. Ден соолукка аябай эле пайдалуу. Биринчиден постоянно мындай кыймылда жүргөндүктөн иммунитетибиз аябай салып, наоборот, көтөрүлүү болот. Грипп мындай анча-мынча ооруларды мындай эле жеңип кетебиз. Кыймыл негизи эле ден соолукка аябай пайдалуу экен. Ушу быйыл аябай сездим. Өзүңүздөр билгендей эле пандемия учурунда ооруган жокмун, Кудайга шүгүр. Ошонун баарына себепкер бул постоянно кыймылда жүргөнүмө деп. Негизи байка көбүнчө бичилерде бир өзгөчөлүк болот эмеспи? Мисалы үчүн баягы жогоруда K-pop, азыркы учурда бичилер көп негизи. Анан мано бичилер тобунун өзгөчөлүгү эмнеде? Мано би тобунун өзгөчөлүгү биздики эмне? Биз өтө деле өзгөчөбүз жок. Бирок улуттук бийге биз көбүнчө басым жасайбыз. Өзгөчөлүк деген бизде деген мындай да. Балдарды кээ бир ансамбльдер 3 жашынан алат да, а биз 2,5 жаштан алабыз өзгөчөлүгүбүз. Анан көзүмчө биз каныбызда кыргыз канын аткандыктан биз кыргыз улуттук бийди аябай басым жасайбыз. Улуттук бийлерге негизинен биз кыргыз бийлерге көп басым жасайбыз да. Анан баягы кичинекей балдар келет да, 2,5 жаштагы, алар болсо түшүнбөйт көп нерсенчи. Анан кандай иштөө процесси кандай? Иштешүү жеңилге турбаса керек, Ооба. Албетте кыйын. Бирок ошо 2,5 жаштан келгендиги бул деген жарым жыл, мындай кичинекей балдарга мындай жарым жыл келгенде мындай өздөрү сахнага көнүп, мындай кыймылдары да жакшы болуп калат. Ошол себептен 2,5 жаштан келип башташат, чтобы 3 жашка чыкканда уже сахнага чыгып, эфирлерге ошентип чыгып калгангачы. Бирок кичинекей балдар менен иштешкен албетте кыйын. Азыр мына жогоруда биздин жалпы телегөрүүчүлөрүбүзгө бийлеп берген бөөктөрүбүз канча жашта? Булар деген 8, анан 9 жаштагылар. 1-2 класстагылар. 2 класстагылары. Анда эмесе кесиптеш биздин бөөктөрүбүздөн дагы бир бий даяр болуп калыптыр. Жалпы телегөрүүчүлөрүбүздүн назарын буруп, дал ушул Мано би ансамблин кайрадан алдыңыздарга чакырууга уруксат этиңиздер. Кол чабуулар менен чакырып алалы, келиңиздер бизден. Кызыл, жалтырак кийимдер менен Мано бичилер тобу келип калды. Я встаю рано, учусь на отлично, по дому помогаю, выгляжу прилично. Учителя довольны, рисую и пою. Послушайте меня, я тусоваться хочу. Опять пошли гулять.
бар болсун. Чоң рахмат. Азыркы Азаматсыңар. мындай кызыл формачан эме бийчилер деп коелучу, Албетте. Негизи бул бийдин аталышы кандай? Кайсы бийди бийлеп беришти бизге? Пати мама деген. Пати мама. Ооба. Дал ушул деги эле ушул бөөктөрүбүз менен бир бийди үйрөнүүгө канча убакыт талап кылынат? 1 айга чейин үйрөнүп алабыз. Дал ушул ырды 1 айдын ичинде, 4 жуманын ичинде уже үйрөндүк. Ал эми биз сөзүңүздөрдө жогоруда белгилеп өткөндөй эле 3 жаштан баштап, 2,5 жаштан баштап алабыз дедиңиздер. Дал ошол баштапкы тайпалар менен канча убакытта үйрөнөсүздөр? Мисалы үчүн Кыйла оорураак болсо керек, э? ооба, кичинекей балдар же 2,5 жаштагы балдар өтө оор. Мисалы үчүн алар менен иштешүү өтө кызыктуу да. Алар баяу сезим, таза, мындай айтканда сонунда Өзүнчө бир эргүү алып, э? Булардын баары сиздер баягы жеке менчиккенсиздер, анан кийин ата-энелер эле келип сиздерге тапшырат болуш керек, Ооба. Кызым бийлейт, бийчи деп, же өзүңүздөр дагы бир тандоо болобу дегеним ошол жерден. Тандалып, мисалы үчүн сиздер ушул Конкурс кыздар өткөзүсүзбү конкурс деген? өткөрүп жарыялап. Биз 2 жаштан 3 жаштан жогору балдарды кабыл алабыз деген кеткенден кийин уже ата-энелер өздөрү каалоосу менен алып келет бул жерге. Өздөрү менен каалоосу Өзүнүн каалоосу менен. Анан биз өзүнүн группа кылып бөлүп алабыз жашына карата. Ошондуктан мындай да, балдар менен иштөө жакшы. Негизи улуулардан караганда кичүүлөр жакшы да. Ооба. Кичилер, мисалы үчүн улууларда бул мен Камила улуулар менен жакшы иштесе, кичинекейлер менен мен аябай жакшы иштешем да. Негизи кичинекей группа ушундай жакшы да. Ооба, баяу сезим, балалык. Сонун да, мен мисалы үчүн жумасына 2-3 күн болсо деле 2 саат мен үчүн бат эле өтүп кетет да. Уже кетер кезде мындай кучакташып, теңгел эткенче ушундай Кетиргиңиз келбейт. кетирбей, анан менин кызым депчи, бул менин кызым, ата-энелер менин кызым даса, жок менин кызым деп алып жөнөтөм да. Бул да ушундай. Мен негизи буга да айтам да, балдарды жакшы көрөт. Ошондуктан бул да балдар менен аябай жакшы иштейт да. Камила айым, айтсаңыз, баягы Мано бийчилер тобунун негизи 10 жыл болуптур. Ушул 10 жылдын ичинде кандай иш-чаралар болду? Кандай конкурстарга катыштыңыздар жалпы жөнүнөн? Аябай көп болуп турат. Ар кандай Токмок шаарында жашайбыз, Кемин шаарына, Токмок ичинде, ошондой эле Бишкек шаарында өткөн конкурстардан калбайбыз. Ар дайым катышып турушат. Бизде старший группабыз дагы бар. Старший группабыздан да концерттерге, съемкаларга көп барышат. Жалпы жөнүндө калтырбай съемкаларды, конкурстарды калтырбай катышканга аябай аракет кылабыз. Дал ошол айтып өтсөңүздөр негизи эле дароо бийчилер кирери менен кесиптеш кийимдери, формалары көзүбүзгө көрүндү. Айтып өтсөңүздөр дал ошол мына кыргыз кийиминдеги орнаменттерди түшүрүүдө кандайдыр бир дизайндар менен иштешесиздерби? Ошо формалар туурасында маалымат бере кетсеңиз. Албетте, бул ансамбль болгондуктан бул бий топ, жөнөкөй бий топ эмес. Буюрса биз жөнөкөй бий топ менен ачканбыз. Буюрса ансамбльдик наам алабыз да жакында. Ошондуктан мындай албетте биз дизайнерлер менен иштешебиз, сөзсүз. Азыр мурун Бишкек шаарында бир Диларам деген эжеке менен иштешүбүз. Азыркы кезде Жылдыз деген эже Токмок шаарында жашайт. Ошол эже менен иштешебиз. Көп формаларды ошол тигип берет. Буюрса, алдыда да сиздерди көптөгөн жакшы ийгиликтер жылмайып күтүп турган экен. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Анан эми чындыгында керемет кеп кургубуз келип турат. Өзгөчө бир меймандарыбыз менен, бирок убакыт деген чектелүү экен. Эми ушул маек соңунда сиздерге эркин микрофон узаталы, кесиптеш. Бизден берилбей калган суроолор болсо дагы өзүңүздөр балким салам жолдойсуздар дегендей. Рахмат силерге ушунчалык көңүл буруп бизди да чакырып койгонуңарга аябай кубанычтамын. Дайым тыгыз байланышта иштешем деген үмүттөмүн. Эми ошол эфирден пайдалана алып, мен өзүм ата-энеме алыскы Жалал Абад областынан Алабука районунда жашаган, Көксерек айылында жашаган менин алтындай болгон апама салам жолдойм. Сагынып жүрөм. Кандай сапа деп. Урматтуу ЛТР телеканалынын көрүүчүлөрүнө салам жолдойм биринчи очередден. Ошондой эле мени ар дайым колдоп, дем күч берген Токмок шаарындагы мамама чоң салам жолдойм. Сиздерге албетте чыгармачылык ийгилик каалайлы, дагы да болсо дал ушундай
кыргызымдын ак кайыңдай суналган талчыбыктай ийилген кымча бел кыздарын дал ушул бий өнөрүн үйрөтүп уядан учура бериңиздер дейли. Ишиңиздерге ийгилик каалайлы, сиздердин келип бергениңиздерге. Сиздерге ийгилик анда. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз.